ушундай акыркы жылдар биз акыркы жылдардагы акыркы муундар мына кыргыздын жигиттери аябай эле намуссуз болуп кетип атабыз да. Мен чакырат элем да мындан кийинки бизден 2 муун алындыкын эле айталы, мына эжелерибиз кийинкилерди. Даже биздин чоң аталар шак чыгарган эмес да. Биздин кыздарды каяка тентиттик, каяктарда жүрүшөт, эмне деген күндөрдү көрүп келбей атат да. Мен айтайын дегенде жана көчөдө кетип атып, бир мына коллектив менен кетип атат, ошо сүрөткө тартып алып, бир интернетке чыгарып токтоточу да, ушундай нерсеге общий чара көрөлүчү. Бейгүнөө кыз өтүрүп атат го. Бейгүнөө кыз канчалаган немелерин калып кетти, үйүнө бара албай калды да. Ушундай нерселерди коом өзүбүз ойгонолучу. Анан кийин ошону бар, эгерде чындык эркексиң, эркек чындыгы эркектик намысың барбы, бардагы ошону такта, күйөөсү эмес болсо ошол жерге рельске ыргытып бер, и всё. Анын күйөөсү может никеси бар, каяктан билесиң? Никеси болсо, пускай жашасын, ар улуту менен кандай болсо жашашка укуктуу да. Өз нарактан сүйүп атса эмне кылсын? Ошого мындай чек коюп, нерде коом көпчүлүк эркектерибиз намысты ойгонолучу. Намыс ойгонсо биз Кыргызстанга болгон сезим сөзсүз ойгонот да. Армысызбы, бүгүнкү маанайларыңыз кандай? Айпери, бүгүнкү маанайлар аябай жакшы. Менде таза абада, суунун жээгинде дегендей. Сонун болуп карачы, тиги жерде эжекебиз турат. Кыргыздын кийимин, Кыргызстандан кыргыздын саймаларын даңкын чыгарып, ушул жерде Москвадан үстүнөн түшүрбөй жүрөт. Ошонусу аябай мени кубандырды. Албетте, мотурайып карачы могу баланын дагы көңүлү ачылып, биз менен ойноп жүргөнү. Мага аябай жакты бүгүнкү отуруш. Сага өзүңө кандай, Айпери? Кандай көз караштасың? Мага дагы аябай жакты. Сиз айткан ушул кыргыз эжелердин, кыргыз кийимдерин кийгени мага дагы аябай жакты. Ушул чөйрөгө, ушул Москвадагы Кыргызстандан келген кыздарды, эжелерди дагы чакырсак деген ой пикирим болуп атат да. Азыркы кыздар, эжелер клубтарда жүрүшөт, түндөсү кафелерде жүрөт, Москвада таң аткы чейин болот. Ошол эжелерди, кыздарды чакырып, өзүбүзгө кошуп, ушинтип выходной күндөр келип отуруп кетсе, ошол эжелерди да чакырсак. Туура айтасың. Анан буну биз жаңыдан эле биринчи эле ушул Москванын активисттери уюштуруп аткан мага жакты. Анан бул биринчи көрүнүштө эле ушунча киши келгенде, анан кийин кайра кийинки көрүнүштөрүндө мындан да көп келет деген менин үмүттөрүм бар. Балким бизди көрүүчүлөр өздөрүнүн ой пикирлерин айтышар. Албетте сен туура айтып өттүң, чем кафелерге баргандан көрө, түнкү клубтарга баргандан көрө таза абада бири-бирибиз менен маңдай тескери отуруп сүйлөшүп отурганга эмне жетсин, бала чака менен келип, колдон келгенди бышырып келип, дасторкон салып, бири-бириң менен кыргыз болгондон кийин бул жерде бири-бирибизге таяк болуп, жөлөк болуп жүрүшүбүз керек да. Мен ошол нерсенин баарынан кайрылып суранып кетер элем. Анан мындан кийинкиси мындан да чоңураак болуп өтөт дейм. Анан бат-баттан ушинтип уюштуруп баштай берели, андай боло турган болсо. Катарыбыз көбөйөт деп ойлоймун. Ошо буну көргөндөр көп айтышы мүмкүн. Буну интернет тармактарга киргизип кыргыздарды чакырсак, платный деп ойлобоңуздар. Барыбыз эле өзүбүз эле жей тургандарыбызды алып келип, бул жер платный эмес. Парктар келип кеңири отуруп кетсеңиздер болот. Кыргыздар барыбыз чогулуп, бир тууганда болуп жыйынып жүрсөк.